Агай, ушул иш-чаранын максаты, кыргызга тийгизе турчу пайдасы ошо ишенимдер жөнүндө айтып өтсөңүз. Жакшы болот. Урматтуу мекендештер, туугандар, бүгүн 9 ноябрь саат 12-де Кыргызстандын 7 область, Бишкек, Ош шаарларында, чет өлкөлөрдө тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнүн урматына уюштурулган ата менен элге көрөт аттуу руханий иш-чара жүрүп жатат. Аябай жакшы мындай элдик дем менен кызыктуу өтүп жаткандыгына күбө болуп жатабыз. Себеби бул маселеге эл өзү даяр болуп калганын белгиси да. Максаты ушу элибиздин ынтымак биримдиги, мамлекетибиздин бакубат болуп өнүгүп өсүшү, коомубуздагы ар кандай терс сапаттардан арылып, жаңы доорго, адилет доорго кадам таштап, дүйнөдөгү бир өрнөктүү, дөөлөттүү, ооматтуу элден бололу деп бир жакшы тилек менен эл чогулуп бата кылып атат. Бул аябай жакшы салт. Бул илгертен эле биздин ата-бабаларыбыз карманып келген. Бул иш-чараны уюштуруу боюнча коомчулуктан, элден көптөгөн сунуштар түштү. Мисалы, кыргыз ак бата ынтымак коому деген бар экен. Негизинен Россияда иштеген жаштар экен. Алан Кыргызстанда дагы мына энелер, ума энелер, коомдор ушул иш-чараны өткөрөлү деп, кыскасы бул элдик демилге менен башталды. Ал эми аны ишке ашырууну Чечтөбө элдик кеңеши жана ак бата коому биргеликте коомчулуктун элдин колдоосу менен өтүп жатат. Кыргыздын жаштары аман болгула бул дүйнөдө, улууну урматтап, ичүүнү сыйлагыла. Ден соолуңар жакшы болуп, ойлогон оюңарга Кудайым жеткизсин жаштар. Келечек силердики. Келечекте о кыргыз мамлекетин алып калган силерсиңер. Ошон үчүн ниетиңерди, дитиңерди таза кармагыла. Иманыңарды жоготпогула балдарым. Кудай Таалам өзү колдоsun. Амин.